Кыргызстанда кандай кырдаал болсо дагы туруштук берип, эч кимден жардам сурабай эле изденүү жолу менен ийгилик үстүндө келе жаткан айымдарыбыз аз эмес. Алардын бири эмгеги менен эрежеге жеткиси келген Мээрим Исмаилова тууралуу сөз кылмакчыбыз. Пешеходдордон элдин баарын өткөзөм, машиналарды да өткөзөм, күтүп берем, шашпайм. Мен жел оружесин постоянно сактайм. Нарушение кыла элек. Кайсы айыл айылыңыз? Ысык Көл областы, Ак Суу району, Ак Булак айылы. Картошка экчибиз гектарлап, буудай экчибиз, картошка оточубуз. Эмгек менен чоңойгонбуз. Анда ошо чарбачылык иштерине айыл ичинен эле каныккан, бала күндөн эле эмгек үйрөнгөн турбайсызбы? Канча бир туугансыз ошондо? Мен өзү 2-1 тууганмын. Бир иним бар. Ошол. Улуусу турбайсыңарбы? Мен улуусумун. Менден кийин бир иним бар. Жакшы, ошо ата энеңиз эмне деп тарбиялаган? Кайсы кесипке багып бердир эже бала күндөн? Менин ата энем өзү жөнөкөй адамдар, мен жөнөкөй семьянын кызы болом. Жакшы. Эмгекке тарбиялашкан, алдаба, ишти деп ушундайларды көп айтышчу, ушундай үйрөтүштү. Эми баягы өзү баланын эмесинен деп коет го, баягы уядан эмнени ушса ошону көрүп. Уядан эмнени көрсө учканда ошону алат деп, Ошол мен өзүм эле окудум, өзүм иштедим, мектепти да жакшы бүттүм. Ошо кичинекей кезимде эле тырышчаак болчумун. Чоңойгондо деле мага эч ким деле жардам деле берген жок. Өзүм эле бюджетке, Бишкекке 3 университетке өттүм. Аны куттуктап, чоң энем бар болчу 40 жылдан бери математик Касенова Шарый деген Ак Булакта өмүр бою 40 жыл бою математиктен отличнигин алып келген. Ошол чоң энем сүйүнгөнүнө мен биринчи неберем деп, мен потому что биринчи небереси болчумун, биринчи неберем ушундай өттү, кыйын окуйт деп, анан баягы олимпиадаларды жеңип алчумун мектепте окуп жүргөндөчү. Кайсы сабак боюнча? Кыргыз тил адабият боюнча жеңгем, информатика боюнча жеңгем, анан химия боюнча жеңип алгам. 3 сабактан жеңип алгам. Жакшы. Анан биологиядан да жеңгем. Өсүмдүктөрдү аябай мындай чоң габаритный кылып өстүрүп, аябай өстүрүп, ошону көтөрүп барып мектепке барып ошол боюнча финал алгам да. Биология боюнчачы. Негизи менин чоң атам биолог болчу. Ушундай эмелердин жер өсүмдүктөрүн аябай жакшы өстүрчү. Ошентип бияка университетке өттүм, КГУста университетине өттүм, программист экономист факультетине өзүм баягы информатикадан жакшы болчумун, ошол боюнча келип өтүп, анан ошол жакта окуп калдым. Анан андан кийин аякта дагы университетте да староста болчумун. Анан тоже ыр жазып жүрдүм. Көп акындардын ырларын жазып бердим. Анан бизнес кылып жүрдүм. Ошондо эле 11-ди бүтүп келгенде эле Казакстанга бардым. Окууга өткөндөн кийин иштеш керек болду. Биякта квартирада жашайт элем, анын акчасын төлөш керек болду. Анан Казакстандан бир кытайлар менен могу Жухай ачылганга чейин Алматыда Ялян деген магазин бар болчу, чоң базарда, барахолкада. Ош жерде ушул могу азыркы убакка чейин иштеп аткан, Жухайда иштеп аткан кытайцтын бүт баары ошол Ялан деген Казакстандагы эмеде базарда иштешчи. Ошолор менен азыр мен до сих пор деле иштешем. Бала күндөн эңсеген тилеги менен ишкердүүлүк жолун тапкан Мээрим айым өлкөбүздөгү базар экономикасынын шартына ылайык алгачкы жылдары бир топ эле кыйынчылыкты баштан кечиргендигин жашырган жок. Ал эми талбаган эмгеги, өзөрлүгү менен азыркы тапта заман талабына жараша жаңыча кадам менен иш жүргүзүүгө жетишип калганын айтат. Кыйынчылык күндөр болду, бирок мен
ошончалык кыйынчылык болгон сайын ошончолук тажрыйба топтодум, ошончолук күчтүү болдум. Ушундай көп тармактардан, ысыктан, муздактан өттүм, кыйындардан өттүм, жеңдим. Мага ушунчалык күч кубат берди. Ички ишканаларды, азык-түлүк продукция ички ишканаларды жана иштетилбей жаткан пахтаны, терини, ушуларды ички ишканаларды ачууга, мыйзам түзүүгө өзүмдүн илим билимимди салгым келет. Анан дагы башка мамлекеттерден дагы готовый товарларды Кыргызстанга киргизип, Кыргызстандан товарларды чыгарып экспорт импорт кылып. Ошо жана чакан ишкерликти өнүктүрүүгө ишке ашырууга жардам берип жаткан ошондой деңиз. Ушул боюнча баягы Кыргызстандагы миграция менен жумушсуздукту жоюуга көмөктөш кылабыз деген ойдомун. Ооба, азыркы тапта өлкөбүздөгү парламенттик шайлоого катыша турган 21 саясий партиянын бири мээрим өңдүү жөнөкөй эле элдин арасынан суурулуп чыккан уул кыздардын, мекенин сүйгөн жарандардын, билимдүү жаштардан турган Багыт саясий партиясы болуп саналат. Мен бул Багыт партиясы менен баруумду чечтим. Багыт партиясында өзгөчөлүктөрдү көргөнүм, адилеттүүлүк, эрктүү, чечкиндүү, жаңы жаш таланттар, ыйманы күчтүү, Кудайдан корккон, кыргыз элинин келечегин кең ойлогон, кыргыз элинин көйгөйүн чечем деген баратканын көрүп, мен ошол Багыт партиясы менен баруумду чечтим.